Мынакей инфраструктура бөлүмүнө киргенден кийин ал жакта баяндама бөлүгү бар. Баяндама бөлүгүнө киргенден кийин сиз биринчи жерди кошушуңуздар керек. Эгерде жер бар болсо ичине киресиздер. Биринчи сиздерге жерди кошууну көрсөтө кетейин. Мисалы сиздердин мектебиңиздин жердин аянтын жазасыздар. Мисалы толугу менен квадрат метр менен жазышыңыздар керек. Сатып алынган жылы качан алгансыздар, пайдаланган жылы качан сиздерге берилген, жердин түрү бул түздүкпү же адырларбы, равнина или холмы. Түз жерде болсо түз деп жазасыздар. Күчүнө кирүү күнүн калтырасыздар. Мамлекеттик болсо мамлекеттик деп белгилеп, инфраструктуранын шартын белгилейсиздер. Мисалы жакшы абалдабы же болбосо бир аз оңдоого муктажбы, ошонун баардыгын белгилеп, майыптарга жеткиликтүүлүгүн көрсөтөсүздөр. Мисалы сиздерде пандус же болбосо башка бир мүмкүнчүлүктөр бар болсо майыптарга алардагы жаса кетесиздер. Эгерде жок болсо жеткиликтүү эмес деп белгилейсиздер. Болду, сактоону басып сиз жерди кошосуздар. Жер кошулгандан кийин сиз ичине кирип, ал өзүңүздүн имаратыңызды киргизишиңиздер керек. Мисалы келиңиз, мынакей жердин ичине киресиз. Бул жака кароо кнопкасы аркылуу да кирсеңиз болот. Мынакей кароо кнопкасы аркылуу ичине киргенде бул жерде оңдоп алсаңыз болот. Редактировать аркылуу сиз маалыматын оңдойсуздар. А эгерде сиз ичине имаратты кошкуңуз келсе, анда жердин үстүнө басасыз. Мынакей жер деген жазууну бассаңыз ичине киресиздер. Mesela менде загрузка болуп атат. Мынакей меники ичи пустой экен, эч нерсе жок. Сиз анын үстүнө киргенден кийин келиңиз, мен азыр карай кетем. Инфраструктура, баяндама. Жердин ичине кирдик. Плюс аркылуу жерди кошобуз. Мынакей плюс аркылуу киргизип жатабыз. Аталышын, мисалы, сиз окуу корпусу деп жазсаңыз боло берет. Мисалы, негизи мектептин бул корпусу окуу корпусу. О болсо бул мисалы сиздердин корпустун канча аянты болсо ошону жазышыңыздар керек. Мен болгону мисал катары сизге жазып берип атам. Сатып алынган жылы качан сизге берилген бул корпус, пайдаланган жылы качан пайдаланып баштагансыздар, имараттын типин жазасыздар, мисалы учебный корпус. Андан сырткары шартын жазышыңыздар керек. Инфраструктурага жеке менчиги мамлекеттик болсо мамлекеттик, майыптарга жеткиликтүүлүгү жеткиликтүү же жеткиликтүү эмес. Сактоону басасыздар. Азыр биз жердин ичине кирип имаратты жаздык. Имаратты толтургандан кийин мынакей мен окуу корпусту деп киргиздик. Окуу корпусунун ичине кирип туруп этаждарды түзөбүз. Мисалы сиздердики 4 этаж бар болсо, сиз ичине кирип 4 этажды кошушуңуздар керек. Мынакей плюс аркылуу кошуп атабыз. Мынакей аталышы мисалы биринчи этаж же биринчи кабат. О болсо канча, бул биринчи кабат канча болсо ошону жазышыңыздар керек. Келиңиз, мен жаза кетейин. Мисалы 150. Кабаттын түрү биринчи этаж, башталган датасын тийбейсиз. Инфраструктуранын шарты жакшы абалда, майыптарга жеткиликтүүлүгү жеткиликтүү же жок жазышыңыздар керек. Сактоону басасыз. Азыр биз биринчи кабатты коштук. Мынакей кабаттын түрүнө биз этажды көрсөтө кетели. Сактоону басып атабыз азыр. Биз кирдик, азыр этажды коштук. Эми этаждын ичине кирип, биринчи кабатты бассак, этаждын ичине киребиз. Ал жерден плюс аркылуу кабинетти кошобуз. Бул бири-бирине байланыштуу маалымат, ошол себептен имаратты кошкондон кийин этажды кошосуз, этажды кошкондон кийин кабинетти кошосуз. Мисалы, биз анда тарых кабинети деп кошо кетели. Эгерде сиздерде аталыш менен бар болсо, аталыш менен жазасыз, эгерде нумерация менен болсо, нумерация менен жазасыздар. Тарых кабинети деп. Сиз бардык кабинеттерди кошуп чыгышыңыздар керек анын аталышы менен. Аянтын жазасыз, мисалы, кабинеттин түрү, мисалы, бул кабинет, же болбосо конференция зал, музей, актовый зал. Сизге керектүүсүн бардыгын бул жерден карап чыгасыздар. Андан сырткары мынакей жакшы абалда, майда оңдоого муктаж, кайсынысы керек болсо ошону жазасыздар. Майыптарга жеткиликтүүлүгү, комментарийин жазасыз, сактоону басасыз. Эгерде мисалы толугу менен сиздердин майыптарга жеткиликтүүлүгү бар болсо, анда сиз сактоону басып, аны белгилеп коесуздар. Азыр биз кабинетти коштук, бул жерде баары кошулду. Эгерде мен азыр баяндамага кирсем, жердин ичине кирсем, жердин ичинде имарат чыгат, имараттын ичинде этаж чыгат, этаж мынакей окуу корпусунун ичинде этаж чыгат, мынакей этаж чыгып атат, кабаттын ичинде кабинет чыгат. Сиз ушинтип ичине кирип карай бересиздер.
Бул азыр баяндама боюнча эми МТБга өтөсүз. Бул материально-техническая база плюс аркылуу сиз баардык маалыматты кошо кетесиздер. Эгерде буга чейин кошкон болсоңуз, редакциялоо аркылуу оңдоп аласыздар. Баардык маалыматты киргизесиз. Мисалы, канча компьютер, канча скан, канча китептер бар, ошонун баардыгын киргизип сактоону басасыз. Андан кийин сиз интернет бөлүгүнө өтүп, өзүңүздүн интернет провайдериңизди плюс аркылуу кошосуз же редактировать аркылуу оңдоп коесуздар. Андан сырткары ушул эле мынакей материально-техническая база деген бөлүмдө сиздерде башка дагы бир маалымат чыгат. Бул проектная мощность деген жер чыгат. Ал жерге сиз мынакей ИСОго киргенден кийин жалпы деген маалыматта баяндаманын ичинде проектная мощность деген бөлүмгө сиз маалыматты киргизип коесуз. Мынакей редакциялоо аркылуу жалпы баяндаманын ичинде сизге көрсөтө кетемин. Долбоордун кубаттуулугу, орусчасында проектная мощность. Ушул жерге сиз башында сиздин мектебиңиз же бала бакчаңыз канча окуучуга каралган болсо, мисалы, мурун курулуп жатканда 1000 окуучуга каралган, бирок азыр 2000 окуп жатат, анда сиз 1000 деп жазышыңыздар керек. Бул проект боюнча канчага түзүлгөн 1000 жазып туруп,